Биздин жаш кыздарыбыз чыгып кеткен бойдон азыр аял болуп кайра келишти. 3төн 4төн балдары менен келишкен, карап көрсөң 3төн 4төн 4 башка улуттун балдары. Буну биз эле эмес, мында отурган бир 20-30 депутат эмес, муну бүт кыргыз эли карап турат азыр. Хатчтан тышкары садака менен зекеттен жылына канча акча түшөт? Парламентке уну уюштуруп бергиле эртең күнгө. Эми буларды алыс жерден келсе кайра кетип алып эртең күнү келмек беле. Биз коомчулук ушул 90% мусулмандар күтүп аткан маселе. Эртең биз кандай болобуз, кантип жашайбыз, эмне кылабыз деп. Үчүнчү сунушум, урматтуу депутаттар, эми биз муфтияттын ишиге киришпешибиз керек, муфтият биздин ишибизге киришпеш керек. Баяндамачы Азамат Маматович, Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору, чакырылган тобу ошол эле мурунку маселе. Андан тышкары дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбооруна алымдар катышып атат. Орус православ чиркөөсүнүн өкүлү катышып атат. Алымдардын кеңешинин төрагалары, кеңешинин мүчөлөрү жана ар бир облустун казылары катышып атат. Сөз баяндамачы Азамат Маматовичке берелик. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу дин алымдары, конфессиянын өкүлдөрү, урматтуу жыйындын катышуучулары. Диний чөйрөнү жөнгө салуучу негизги мыйзам бул Кыргыз Республикасынын дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам болуп эсептелинет. Бирок күчүндөгү мыйзам учурдун талаптарына жооп бербей жана бул мыйзам менен жөнгө салынбай калган көптөгөн маселелер бүгүнкү күндө ачык калып, диний саясаттын эффектүү жүрүшүнө тоскоолдуктар жаратууда. Мисалга алып кетсек, диний адабияттарды Кыргыз Республикасынын аймагына киргизүү тартиби, диний объектилердин башаламан курулуусу, диний билим берүү тармагынын иретке келтирүү маселелери, чет өлкөгө диний билим алуу үчүн чыгып жаткан жарандар боюнча маселе, диний китептердин көчөлөрдө жана турак үйлөрдө, коомдук жайларда көзөмөлсүз таркатылуусу, ар кандай диний топтор тарабынан көзөмөлсүз үймөй кыдырып, ар кандай диний ыкмалардын баалуулуктарын таңуулоо маселеси, чет өлкөлүк миссионерлердин жана диний кайрымдуулук уюмдарынын ишмердүүлүгүн иретке келтирүү маселеси. Ушундан улам диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты жана өлкөдө диний кырдаалды мындан ары туура алып барууда мыйзамдар алардын негизин түзгөндүктөн диний чөйрөдөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү актуалдуу ролду ээлеп турат. Кыргыз Республикасы өзүңүздөргө белгилүү болгондон эгемендүүлүк алгандан тартып жарандарыбыз чет өлкөлөргө диний билим алуу максатында чыгып, ар кандай дин таратуу ыкмаларын мамлекетибизге алып келип, натыйжасында жамаатташуу маселелери ортого келип чыкты. Бул жамаатташуу маселеси ислам багытында негизги орган болуп эсептелген муфтиятты тоготпостон учурда диний объектилерди менчиктештирүү жана мусулман коомчулугун топ-топко бөлүп жаруу, ошону менен бирге диний көз караштан улам жалпы билим алуудан, заманбап медицинадан баш тарткан жарандардын дагы саны жок эмес. Айтылгандарды эске алып, дин комиссиясы мамлекеттик органдар жана эксперттер тобу менен жогорудагы мыйзам долбоорун жаңы редакцияда иштеп чыгып, 2024 жылдын 30 августунан 29 сентябрына чейин коомдук талкууга киргизди. Bir ай бою коомчулук тарабынан жана анын ичинде бүткүл конфессиялардын өкүлдөрүнөн жана алымдардан ар түрдүү сунуш пикирлер келип түшүп, коомдо кызуу талкуу жаралды. Урматтуу депутаттар, айтып кетүүчү нерсе, бир да жамааттын же болбосо бир да конфессиянын бул мыйзам боюнча кабары жок калган мезгил болгон жок. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул мыйзам бүгүн же болбосо 1-2 айдын, акыркы 2 ай, 3 айдын арасында чыгып калган жери жок. Бул мыйзамды иштеп чыгууда 3 жылдан бери тийиштүү мамлекеттик органдар менен, тийиштүү конфессиянын өкүлдөрү менен, ошол эле муфтияттын өкүлдөрү менен диний чөйрөгө мониторинг жүргүзүлдү. 3 жылдын ичинде толгон токой
көйгөйлүү маселелер аныкталды. Алардын арасында мына негизгилерин айтып кете турган болсок, мисалы үчүн диний билим берүү маселеси. Диний билим берүү маселесинде бизде эч кандай контрольсуз негизде жүргүзүлүп жаткан окуу процесстери бар. Бул дегени мамлекеттин ичинде мындайча айтканда мамлекет түзүлүү даражасына келип калган. Муфтиятты как негизги ислам багынтагы негизги орган катары признавать этпей, тоготпой калган. Муфтияттын бир программасы турса, ал программа мындай номинально бир бурчта асылып турганы менен чындыгында кайсы программа, кайсы билим таратылып атканы, кайсы билим таңууланып атканы ар кайсы жамааттын өз билемдигине уже өзүнүн көз карашына жараша болуп калган. Андан сырткары билими бары, билими жогу, диний маселелерде чечимдерди берип, чечимдерди таратып, соц тармактарда болсун, башка жактарда болсун, ар кандай фатваларды, мындай чечимдерди таратып баштаган учурлар көп кездешип. Анын жыйынтыгы менен өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына Сирия мамлекетинде биздин миңдеген жараныбыз чыгып, мына бул 2 жылдын ичинде кайтарылып келди, 520 биздин жараныбыз кайтып келди. 520 жаран негизинен аял кишилерибиз, биздин жаш кыздарыбыз чыгып кеткен бойдон азыр аял болуп кайра келишти. 3төн 4төн балдары менен келишкен, карап көрсөң 3төн 4төн 4 башка улуттун балдары. Биздин кыргыздын намысы, кыргыздын иденттүүлүгү кайда калат анда? Бул мыйзамды азыр соц тармактарда туура эмес талкууланган маалыматтар таратылууда, кээ бир үчүнчү күчтөр тарабынан да болуп аткан нерсе бул. Айтып кетиш керек, мыйзам эч кандай динге чектөөгө багытталган эмес, урматтуу депутаттар. Эч кандай динге чектөө маселеси каралган эмес бул жерде. Болгону диний тартип, окуу процессинде болсун, сырттан окуу процессинде болсун, мамлекетте болсун, тартип маселеси гана каралган. Тартиптештирүү маселеси. Мына биздин могу жерде мен бүгүн орундун жетишсиздигине байланыштуу эң негизги алымдарыбызды алып келдик. Бул жерде бардык жамааттын өкүлдөрү отурат. Бардык областтын өкүлдөрү отурат. Ушул алымдарыбыз мени жалган сүйлөттүрбөйт. Тастыктап беришет. Дин багытында эч кандай чектөө жок. Маселе тартиптештирүү маселесинде. Өзүңүздөр билгендей, ашыкча дин эркиндиги бул проблема. Ошол себептен биз тартиптештирүүгө гана чакырып атабыз. Бул мыйзам долбоору аяр мамилени талап кылгандыгына байланыштуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоев Жапаров тарабынан өзгөчө маани берилди бул мыйзам долбооруна. Өзүңүздөр билгендей, президентибиздин жетекчилиги менен мамлекеттик катчы Касымбек Сүйүнбек Сапарбекович, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, башкы прокурор Асаналиев Максат Кубатович, ички иштер министринин орун басары Абдиев Нурбек Такабаевич, ушул сыяктуу биздин мамлекеттик министрликтердин жетекчиликтери катышкан талкууда болду. Андан кийин президентибиз дин өкүлдөрүнүн эркин сүйлөшүн камсыз кылуу максатында бизге окшогон ушул мамлекеттик кызматкерлердин катышуусуз жок дагы 5 ирет чогулуш өткөрдү. Ар бир жамааттын, ар бир конфессиянын ой пикири, сунушу бардыгы кабыл алынды бул жерде. Натыйжада жалпысынан алганда бир 30дан ашуун талкууга алынган мыйзам долбоору болуп, акырында ушул 5 жогорку кеңештин сиздердин 5 комитеттен талкуудан өтүп туруп, бүгүнкү алдыңыздарга сунушталып жаткан учуру. Ушундан улам бүгүнкү күндөгү жарандарыбыздын динге болгон талаптарын күн сайын күчөп бараткандыгын эске алуу менен диний чөйрөдөгү саясатты дагы замандын талабына жараша жүргүзүү зарыл. Айрым талаш маселелер бар. Анын ичинде үй мөй кыдыруу маселеси аябай
мындай кенен талкууга алынды. Бул жерде дагы жакшы бир мындай ачык түшүнүк берип кетейин мен сиздерге. Бул жерде адаштырбашыбыз керек. Урматтуу депутаттар, бул жерде дааватка эч кандай чектөө, же болбосо дааватка бир каршылык мыйзамда каралган эмес. Даават бул биз билген жанагы бир эле үймө кыдыруу маселеси эмес. Даават деген бул китеп жазуу болсун, квартиралардан сабак берсин, YouTube'дан сабак берсин, группалардан сабак берсин. Ошонун баарын биз чогултуп туруп айтып атабыз, бир тартипте болсун деп атабыз. Ар бир жамааттын өзүнүн ыкмасы бар. Ар бир жамааттын өзүнүн бизге салттуу болбогон ар бир ыкмалар бар. Но ошонун баарыны биз алымдар кеңеши, биздин диний эксперттер менен баарыбыз чогулуп туруп ушул жерден бир ыкмага, бир деңгээлге келтирели деген сунуш пикир болуп атат. А коомчулукта ар кандай сөздөр таратылып атат. Мамлекет дааватка каршы экенди. Дааватка эч кандай чектөө жок. И болушу да мүмкүн эмес. Бул жерде болгону ошол кээ бир ыкмалар. Ал ыкмаларды колдонуп туруп толтура проблемаларыбыз чыгып атат. Мен айтып кетейин, ушул катталбаган секталар бар. Ошол үймө кыдыруу ыкмасын колдонуп жүрүшөт. Экстремисттик уюмдар бар. Бизде соттук деңгээлде запрет болгон. Алар дагы ошол ыкмаларды колдонуп жүрүшөт. Анын айынан эмне болуп атат? Өзүңүздөрдүн тааныш туугандардын арасынан деле чыгат го деп ойлойм. Айылдарда атасы менен баласы сүйлөшпөй калган жерлер бар. Бир тууган менен бир тууган уже араздашып калган бар. Ушул именно диний көз караштан. Бирөөсү бир сектага кирип кеткен, бирөөсү болсо бир официалдуу динде жүрөт. Атасы баласын кечип салган эмелер бар. Бул бир тирүү кезинде эсте ушундай проблема болуп аткан болсо, бул өлгөндө көмүү маселеси да кыйын болуп атпайбы? Мисалы үчүн бир сектанын өкүлү өлгөн болсо, же православ чиркөөсү кабыл албайт аны, же мусулмандардын кладбищасы кабыл албайт да. Жыйынтыгында эмне болуп атат? Жыйынтыгында биз бир тартипке келтиришибиз керек да ушул чөйрөнү. Эртең күнү баарыбыз Алла Тааланын астына барабыз. Ал жактан деле суралчу маселелер. Ошон үчүн дагы мыйзамдын бир актуалдуулугунун дагы бир көрсөткүчү бул мечит, храм, сыйынуу үйлөрүнө диний объект статусу берилиши. Мурда баарыңыздарга белгилүү болгондой, мечит менен диний уюмдун катталуусу бул бир тең укуктуу болчу. Мечит ушул муфтият менен эле бир тең эмеде болчу, юридикалык жактан караганда. Катталуу процесси ошондой болчу. Азыркы мыйзам долбоору менен мечит бул диний объект катары кирип, ошол жерде жеңилдетилген процедура менен каттоого алынат. Ошол эле дагы бир белгилеп кетчү нерсе, акыркы 3 жылда жана айтып кетилгендей мониторингдин жыйынтыгы менен бизде 1000ден ашуун мыйзамсыз ишмердүүлүк жүргүзүлүп жаткан диний уюм аныкталды. Алардын арасында ошол бир 800дөйү азыркы күнгө каттоого кирип, бир 120 мечитибиз каттоого алынбай турган абалда турат. Мунун себеби мурда катталганга, то есть фактически мечитти куруп алып туруп, анан келип каттачу да. Азыркы мыйзам долбоору менен биз ошону киргизип атабыз. Бир жерге если мечит керек болсо, ошол мечитти заранее макулдашуудан өтөт тийиштүү органдар менен. Андан кийин келип туруп, уже биз определять этебиз. То есть надобность, муктаждык барбы жокпу? И ошонун негизинде уже мыйзамдуу түрдө салынат. Да, жыйынтыктап койсом уруксат берсеңиздер, Эң негизгиси мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Конституциясында бекитилген дин эркиндигин жана светтик принципин камсыз кылууга, диний чөйрөдөгү бөлүнүп жарылуунун алдын алууга, диндер аралык мамилени жакшыртууга жана мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүн камсыздоого, ошону менен бирге динди саясатташтырбоого багытталып, жогоруда көрсөтүлгөн маселелерди камтыган мыйзам болуп эсептелинет. Урматтуу депутаттар, айтылгандарды эске алып,
ушул мыйзам долбоорунун концепциясын кабыл алып берсеңиздер, эгерде сунуш пикирлериңиздер болсо, биз карап чыгууга даярбыз. Рахмат. Рахмат, Азамат Маматович. Кеңири баяндама болдуруш керек. Эки мыйзам долбоорунда да баяндама кылдыңыз да? Урматтуу кесиптештер, мыйзам долбоорунун концептин карап атабыз. 5 комитетте кеңири талкууланган. Сурооңуздар барбы? Табло бериңиздер. Суроо берүүчү сөз Самаков Кубанычбек Карганбековичке берилет. Рахмат. Менин суроом мындай да. Жылына биздин жарандардын хатчка барып келгенден дин башкармалыгы канча киреше табат? Дин башкармалыгы канча киреше табат? Таза кирешеси. Ажылык процессиненби? Ооба. Урматтуу Кубанычбек Карганбекович, бул маселеде мен общий түшүнүктү берип кетейин. Муфтият бул жактан кыска жана так жооп берсеңиздер. Бул 6000 киши ажыга чыгат ежегодно. 6000 киши ажыга чыгат. Ажылыктын баасы азыркы күндө таза кирешеси канча? Таза киреше, как такое мына киреше деп айта албайбыз. Бул жерде айлык менен камсыз кылуу маселеси бар. Өздөрүнүн айлыктарын алышат. Таза пайдасы канча болот ошол айлыкка таратылып берүүчү, башка жакка колдонуучулары? Мен азыр муфтияттын өкүлүнө берейин. Ассаламу алейкум. Бул суроого Борбор текшерүү комиссиясы жооп берсе жакшы болот. Ассаламу алейкум, урматтуу Жогорку Кеңештин эл өкүлдөрү. Азыр сурооңузду биз азыр жанагы калкуляцияда былтыркы $3750 болгон. Ошонун калкуляцияда 3 пунктунда атайын каралат. Муфтияттын 40тан ашык адамы, андан сырткары казияттар, хатибаттар болуп 200дөн ашык кишинин айлыгы каралат. Ошол акча калкуляцияда так караганда где-то 200 канча доллар каралат. Кирешесин айтып бериңизчи, ошол акча бөлүнөт деп атпайсызбы? Ошол канча акча топтолуп анан бөлүнүп берет ошол 200 кишиге? Бөлүнбөйт бу жерде, айлыкка кетет. Ана бөлүнүү деген жок. Ошол 200дөн ашык кишиге айлык каралат. Ана муфтияттын өзүнүн жана чарба маселесине кичине каралат. Ошол калкуляция. Канча акча каралат? Сизге муну биз бухгалтериядан атайын эме кылып берели? Канча деп. Мен так айтып атпаймынбы? 235-40 доллар немеси каралса, ошол 200дөн ашык кишинин айлыгы анан чарба маселелерине каралат. Жок, каралган сураган жокмун. Канча акча ошого каралган? Эле каралат жыл сайын? Ошол 200 кишиге айлык, чарба маселелерине. Жалпы сумманы бухгалтерия берет эмнедендир. Дин башкармалыгы билбей бул жөнүндө канча акча бөлүнөрүн? Дин каларын. Бул дин башкармалыгында муфтий ал аткаруучу гана да анан талык немени бухгалтерия берет да сизге. Биз калкуляциядагы акчаны гана айтып атабыз. Уруксат берсеңиз, урматтуу Кубанычбек Карганбекович, бул боюнча бир жылда $1,450,000 айлыкка каралат. Ана 1,100,000 канча дейсиз? $1,450,000. Миллион. Мындан тышкары, хатчтан тышкары, садака менен зекеттен жылына канча акча түшөт? Садака, зекеттен бюджетибизге кирбейт. Жок, бюджет эмес, канча садака чогулат? Канча зекет? Фитер садака 50 миллион сомдон тегерегинде чогулат. Жылына? Жылына. Андан тышкары, четтен келген акча каражаттар жылына канча ушу дин уюмуна деп, дин башкармалыгына деп келет? Чет өлкөлөрдөн. Мисал келтирип берейин, баягы биздин экс коллегабызды Нуржигит Кадырбековду күнөөлөөдү. $2 миллион келген экен, ушул туура эмес багытта колдонуп калган деп. Бирок ал айтты, ушул молдолорго мечиттерде айлык катары таратылып берген деп. Ошондой акчалардан канча келет жылына? Кыргызстан мусулмандар дин башкармасына чет өлкөдөн келген атайын каражаттар бөлүнбөйт, келбейт. Кандай келбейт? Баягы айтты го, турецкий фонддон именно ушул имамдарга келген деп.
имам фондуна Турция мамлекетинен которулган ошо стипендия катарында имамдарга берилген. Бирок отчету имам фондунда. Түшүндүм. Биздин Кыргызстандагы мечиттер менен дин башкармалыгынын ортосунда келишим менен ошол жердеги имамдар, молдолор молдочулук алып барабы? Ооба, эмгек келишим менен молдо кызмат кылат. Бир молдо имам канча айлык алат? Бүгүнкү күндө Алла разы болсун, мына жакында эле Садыр Розовичтин демилгеси менен айыл өкмөттүн баш имамдарына 8.000 сомдон айлык чыга баштады. Бир ай болду. Ар бир имам молдо 8.000 сомдон айлык алат. Жок, ар бир имам эмес, айыл өкмөттүн баш имамдары гана. 232. Калган имамдар айылга албайт. Мечиттеги молдолор алабы, албайбы? Жок, албайт. Ким алат дедиңиз да бир жолу? Айыл өкмөттүн баш имамдары. Айыл өкмөттүн башчылары? Айыл өкмөттүн баш имамдары. Баш имамдары. Айыл өкмөттүн ар бирөөнүн. Дагы могу 1.400.000 50 миллион сом дедиңиз жылына. Бул бир 2 миллион доллардын тегерегиндеги акча. 2 миллиондон ашык. Ошол кандай форматта и кандай принцип менен бөлүштүрүп берилет ошол дин башкармалыгына? Ким кандай деңгээлде ушуну сарптайт? Каяка кетет ушул акча? Бул боюнча ошо калькуляцияда каралган, сизге маалымат бердик. Ал боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстан мусулмандар дин башкармасында иштеп жаткан 47 кызматкер, андан сырткары областтык казыяттардагы кызматкерлер жана республика боюнча 53 баш имам хатип айлык алышат. Ошол жанагы бөлүнгөн каражат эсебинен. Ушул 2 миллиондон ашык акча дин уюмдардагы молдолорго, имамдарга айлык катары тартылып берилет. Берилет. Туурабы? Ооба. Рахмат. Андан тышкары мен суроом, ушул четтен келген акча каражаттар келбейт деп койбодубу азыр? Ошолор кандай деңгээлде ушул мыйзамдын негизинде контролдолот? Мына азыр айтты, 2 миллион долларды билбейбиз деп койду, бирок ал фактически келген да. Жок, кыз. Ошол кандай контролдолуп, кандай сарпталып, анан кандай деңгээлде? Бул мыйзам долбоорунда как раз норма киргизилип кетип атат. Бизде диний объектилердин курулушу в основном ошол биздин кайрымдуулук фонддор, благотворительный фонддор аркылуу келген акчалар болот. Ошол маселе мурдагы азыр күчүндөгү мыйзамда кайрымдуулук фонддун ишмердүүлүгү как диний ишмердүүлүк катары каралбай келген. Азыркы мыйзам долбоору менен кайрымдуулук фонддорунун ишмердүүлүгү толугу менен диний ишмердүүлүк катары кабыл алынып, булар ежегодный отчетность менен көзөмөлгө алына турган болуп атат. Мыйзам долбоору менен. Сиздердин уюмдан бул көзөмөлгө алынат. Госком религиядан эсептик каттоодон өтөт, анан уставына жазылтырып туруп, ошонун негизинде уже ежегодный отчетто болот. И ар бир курулган объектилер дагы биздин контролдо болот. Андан тышкары ушул азыр айтылып кетпедиби, 2,5 миллион доллар жылына түшкөнү. Ошол кандай контролдо болот? Ал маселе дагы мыйзам долбоорунда каралып кетти. Мыйзам долбоорунда ажылыкты уюштуруу маселеси күчүндөгү мыйзамдагыдай эле муфтиятка жүктөлүп, уюштуруу тартиби ыйгарым укуктуу дин комиссиянын жобосу менен бекитиле турган болуп. Мен сурап атканым мындайда, мына эгемендүүлүк алгандан бери биз 6-8-9 муфтий алмаштырган экенбиз, туурабы? Бири дагы эң башынан баштап бири дагы өзүнүн ордунан ыктыяры менен кеткен эмес экен. Баары чыр менен бирдеме күнөөлөнүп, шектелип, жумуштан алынган экен, тилекке каршы. Ушунча акчаны дагы ушул мыйзамдын негизинде силер жакшылап контролдоп, чыгаша кирешесин жакшы көзөмөлдөсөңөр деген ойдомун да. Мен толугу менен колдойм ушул мыйзамды. Чоң рахмат. Буюрса каралды. Рахмат. Рахмат. 6-ncı процедурный. Рахмат, Нурланбек Асанбекович. Кадамжай округ Рысбек Атажанов. Урматтуу депутаттар, мен биринчи сунушум танаписке чыкпай 2-3 маселе калып туруп бүтүрүп коелу. Экинчи сунушум, урматтуу депутаттар, чектөө киргизип койсок суроо талкууга. Үчүнчү сунушум, урматтуу депутаттар, эми биз муфтияттын ишиге киришпешибиз керек, муфтият биздин ишибизге киришпеш керек, анан финансы чарба жагына биз аралашпашыбыз керек. Экинчиден, биз төлкө мыйзамды талкууласак жакшы болот эле. Рахмат.
Рахмат. Өзбек Исламовичтан эки сунуш келип түштү. Биринчи, бул 2-3 маселе калыптыр. Ошону аягына чейин танаписсиз өткөрүү боюнча. Экинчи маселе, экинчи сунуш бар. Чек коюу боюнча. Экөөнү бир коеюнбу же айры-айры коеюнбу? Бир кое береликпи? Сунуш өткөн жок. 5-чи процедурный. Саламатсыздарбы, Сурабалдиева, 1-май округу. Урматтуу коллегалар, эми бул мыйзам 1-чи окууда келип атат да. Концепциясын колдоп берип, 2-3 окууга жазуу түрүндө болобу, талкуу түрүндө биз өз добуштарыбызды да беребиз, сунуштарды да беребиз. Поэтому мен мыйзамды толугу менен колдойм. Маселелер көп, эл арасында талкуу абдан көп болуп атат. Ой пикирлер ар кандай болуп атат. Дин өкүлдөрүнөн деле суроолор болуп атат да. Ошондуктан концепциясын 1-чи окууда колдоп берсе, суроо талкууну токтотуп эле колдоп бербейлиби? Рахмат, урматтуу коллегалар. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Сунуш келип түштү. Суроо талкууну токтотуп, добуш көтөрүлүп деп. Келген сунушту добуш коем, добуш бергиздер. Макул 51, каршы 2, бар 53, катталды 80, сунуш өттү. 5-чи процедурный. Рахмат Масалиев, бүтүн Кыргызстан. Урматтуу кесиптештер, мен бир нерсеге чакырат элем. Ушул мыйзам долбоор иштегенде биз бир гана ислам деген динди айтпашыбыз керек да. Диний маселе деп айтышыбыз керек. Баарыбызды чакырат элем да. Бул баардык динге тийиштүү мыйзам. Ошону эске алып жүрсөк болгон ошол эле. Рахмат. Азыр комитеттин корутундусу окуу үчүн Жылгыз Эсенбековна бердиби? 4-чи процедурный. Рахмат. Асанбекович, мындайда эми биз концепциясын колдоп берели деп талкуусуз эле кабыл алып коюп атасыңар. Бул өтө өкүнүчтүү. Себеби буну билгенибиз жакшы да. Биз бу жерде суроо жооп кылсак, ошо элге катмарга түшүнүктүү болот. Неге биз ошондон качабыз? Анан бүт баарыңыздар эле азыр дин кызматкерлери мына алымдар келип атат. Суроо жооп болсо, ушулардан бир жакшы сөздөрдү уксак, биз жүрөгүбүздү өйгөн анча-мынча маселени ынанат элек. Анан ошонун баарын токтоттуңар. Эртең 2-чи окууга чейин ким алымдар каяктан табасыңар? Эл коомчулук каяктан сурайт? Кимден сурайт? Мына бул өтө мындай бир орчундуу маселе. Эми кимгедир балким бул жеңил болуп аткандыр. Кимгедир жеңил ой мындай бир мыйзам катарында кабыл алып аткандырсыңар. Бирок кээ бир инсандарга бул жүрөгү канчалык туйгуга батып аткан, эртең динибизде эмне болот, кандай болот деп кыжалачылык болуп аткандар да бар да. Просто бул жерде мына азыр анча-мынча түшүнбөгөн суроолорубузду ошо гаш боюнча же башка маселелер боюнча, балдарыбыздын окуулары боюнча 11-чи класс эмес, 9-чу класска чейин окуса эмне болот? Мына колледждер сыяктуу кылып, ошо маселелерди талкуулап алсак, тактап алсак жакшы болот эле. Мына бүгүн билем, ар бир жерде иреттүүлүк керек, тартип керек, туура, ага эч ким каршы эмес. Биз баарыбыз эле макулбуз. Бирок ошонун алкагында азыркы болуп аткан иштерди мындай талкуулап алсак, алымдар келип атат, алымдардын кеңешинин төрагасы келип атат, муфтий келип атат, мына биздин православ секторунун башчылары келип атат. Суроолорубуз көп болчу да. Эми мейли аз добушка коесуздар, добуш өтөт. Бул 1-чи окууда да өтөт. 2-чи окууга келгенде талкуусуз кылбай, башка кылбай мында кеңирээк алсаңыздар. Сураныч, сиздер биз коомчулук ушул 90% мусулмандар күтүп аткан маселе. Эртең биз кандай болобуз, кантип жашайбыз, эмне кылабыз деп. Мен каршы эмесмин. Азыр бардык тартипке келип, жакшы болуп, жана атасы баласын куубастан, бала атаны куубастан, эртең карлар үйүнө таштабасын. Аны бардыгыбыз каалайбыз. Мамлекетибизде тынчтык болушун баарыбыз каалайбыз. Бирок анча-мынча суроо жооптор бар эле, ушуну талкуулап алсак жакшы болот эле. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Туура түшүнөлүк. Биз азыр мыйзам долбоорлорунун 1-чи концептин карап атабыз. Концептине эгер макул болсок, мынакей сунуш келип түштү. Ошол добушка өтөлүк. 1-чи окуудан келет бир топ сунуштар келип түшөт. 2-чи окууда каралат, 2-чи окууга чейин. 2-чи окууга чейин да 2-чи окууда комитетте каралып атканда ошондо да катышалык биргеликте. Сунуштарды берип жакшы бир мыйзам долбоорун чыгаралык. Урматтуу кесиптештер, сураныч. Азыр биз эми добуш бердик баарыбызден.
Азыр суроо жоопко өтүп кетпейлик. Эгерде процедурный бар болсо, процедура боюнча суроо бериле. Эгерде суроо берилсе, анда биз ага микрофонду жабабыз. 5-чи процедурный. Арыбаңыздар, урматтуу чакырылгандар жана коллегалар. Туура маселе өттү. Концепциясын негизи колдойбуз. Анан суроолор болсо, жанагы экинчи окууга ар бирибиз кимде суроо болсо берсин. Бирок ошо менен кошо башка бир суроо мына учурдан пайдаланып Азамат Юсуповго суроо эмес, бир эме бар да. Ошол бир диний уюм соттун чечими бар экен, бирок ошону силер аткарбай жүрөсүздөр, ошону эмне кыласыздар, ошону качан кантип чечесиздер деген суроо да. Суроо эмес, эми ошолордун өтүнүчү бар. Эске алып коюңуз, рахмат. Эске алып коелу. 3-чү процедурный. Башка чыкпайлык сурайынчы. 3 киши чыкпайбыз башка. Урматтуу депутаттар, бул жолу кеңешке дин мыйзамы биринчи болуп атат көп жылдан бери. Бул өзү бышып калды эле. Коомчулукта да ар кандай пикирлер бар. Албетте иреттеш керек. Жакшы жактары бар, жаман жактары бар. Азыр Жалал Пайызович айткан мен коллегам толугу менен колдойт элем. Ушунча бүт областтан алып келиптер алдындарды муфтинин өзүнүн сөзүн усап болот эле талкуулап ачык пикир кылып, элге бышыктап жетишсек жакшы болмок эле. Бул мыйзамды мисалы мен колдойм мен. Бизге эреже керек. Ошон үчүн жөн эле жабышка иш кылбай, экинчи окууга чейин биз дайыр болсо жакшы болмок. Эл түшүнүп, канча каршы пикир болуп атат, түшүнүшпөстүк болуп атат. Ошон үчүн тактап алса жакшы болмок эле. Экинчи окуумда кайсы күн эле билбей өтүп кетсек, дагы кийин суроолор пайда боло берет. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, талкууласа жакшы болмок бул жерде. Рахмат. Жок. 6-чы процедурный. 6-чы процедурный. Калпаев, Баткен бир мандаттуу округу. Эми жети областтан мына Баткенден, Ысык көлдөн, Жалал Абадтан биздин урматтуу алымдарыбыз келип олтурат. Угуп койсок болмок. Эми экинчи окууга булар кайра келеби, келбейби? Эми атайын ушундай чогулткандан кийин сөз берип, алардын оюн угуп койсок болмок. Анткени бүтүндөй Кыргызстан боюнча азыр телевизорду карап, бизди карап отурушат ушул боюнчачы. Оюбузду айтып, алардын оюн угуп койсок, эми дин иштери боюнча жетекчи сиз эле сүйлөп койдуңуз, бирок биздин урматтуу алымдарыбыз отурат. Ошолордун оюн укпай калдык. Эми добушка коюлуп калды, бирок мен бир-эки нерсени айтып коеюн. Мынакей ушул мыйзамдын 4-чү беренесинде Кыргыз Республикасында мамлекеттик мекемелерде, өз алдынча башкарууларда, бардык мамлекеттик органдарда дин иштерин мындай пропаганда кылууга болбойт деп атат. Ошого мен сунуш киргизем. Мына жогорку кеңеште дагы бизде намазканабыз бар. Депутаттарыбыз барып намаз окуйт, аппараттын кызматкерлери барып намаз окуйт. Ошолор жабылып калбагандай болуш керек. Бардык министрлерде, биздин министрликтерде бизде намазканалар бар. Ошону сөзсүз түрдө экинчи окууда эске алып коюңуздар. Андан сырткары убактым бар. Андан сырткары мынакей ошол эле 4-чү беренеде турат. 18 жашка чейинкилерге мындай дин иштерге аралашууга тыюу салынат деп. Ошолорду эртең мечитке киргизбей койбосун биздин балдарыбызды. Биздин балдарыбыз 5-6 жаштан барып ошол илим алып, билим алып, ушу туура жакта тарбия алып атат. Андан сырткары мына ушул эки сунушту экинчи окууда мен сиздерден суранам, сөзсүз түрдө эске алып коюңуздар. Кагаз түрүндө сунуш бериңиз комитетке. Эми талкуу болбой калды, ушундай айтканга туура келип атат. Урматтуу төрага, чоң рахмат. 5-чи процедурный. Ассаламу алейкум, урматтуу муфти, урматтуу алымдар, урматтуу дин өкүлдөрү. Урматтуу төрага, мынау маселе азыр бир аз туура эмес болуп калды, туура маселе болуп калды. Буну азыр аябай талкуулаш керек эле. Буну биз эле эмес, мында отурган бир 20-30 депутат эмес, муну бүт кыргыз эли карап турат азыр. Муфтинин, Азирети муфтинин сөзүн угуш керек, алымдардын сөзүн угуш керек. Дин эмнеден пайда болгон, динге кандай кызмат кылыш керек, ушуну талкуулаш үчүн болгон нерсе. Ошондуктан бул азыр буну кенен талкуулоого түш керек. Урматтуу төрага, ушуну башкадан колго салып, алымдардын сөзүн угайлы. Анан азыр эми дагы кандай болот? Менин сунушум, мына мен өзүм дагы молдонун баласымын, алымдын баласымын. Мен өзүм дагы илгери биз баягы Чоңолайда Тажикстан жакын болгон үчүн бизде Чаркитов,
Хафиз Бедил деген Мухтасар, Шариха Хидая деген китептерди окуганбыз. Кабарыбыз бар. Ошондуктан мына диндин туткасы ушул китептер, ушул диндин туткасы. Урматтуу, сиздердин алдыңыздарда маселе айтып, же болбосо хадис айткан туура эмес, адепке жатпайт. Ошондуктан Ханафи мазхабтын туткасы ушул нерсенин, ушул китептердин Ханафи мазхабтын айланасында ишти алып кетсеңиздер жакшы болот эле. Урматтуу муфти, мен айтарым ушул, эгер эметсе ушу кенен талкууга койсоңуздар. Рахмат силерге. Рахмат, Акул Тагайч, кечиресиз, сиздин сунушуңузду мен добушка кое албайм. Анткени Эльвира Жаралбековнага сунуш келип берди, ошол сунуш өттү, андыктан сунушуңузду кое албайм мен. Экинчи процедурный. Рахмат. Ассаламу алейкум. Албетте, урматтуу депутаттар, бул жерде мына биздин эң Кыргызстаныбызда алдыңкы алымдары, ажыкелер келип атат. Бул мыйзамды сунуш кылгандан кийин албетте каршы болбойбуз. Маселе анда эмес да. Маселе биз ар дайым эле ушу биринчи окууда концепциясы деп коюп эле шаша беребиз да. А экинчи окууда бияка келгенде эчкечти өзгөртө албайбыз да. Ошол наоборот биринчи окууда талкууну кенен кылып, ошол жерде суроолор жаралып, ошого биз дайынданып, анан жазуу түрүндө комитетке беребиз. Комитетте ошону обсуждать этип, андан кийин экинчи окууда бияка даяр алып келебиз да. Ошондуктан кийинкисине суранат элем, урматтуу депутаттар, шашылбасак. Эми болор иш болду. Мен сунуш берет элем, урматтуу төрага, профильный комитетти ушул залдан өткөзүп берсеңиз, чоң залдан. Кайра эле ушул жерден келип, ушул жерден талкуулап, анан берген сунуштарда кенен айтып алсак, айтып аткан азыр көп сунуштар, буну бардык кыргыз эли күтүп атат, аларга да жетише тургандай, бардыгы биле тургандай, маалымат так жете тургандай бир мүмкүнчүлүк түзүп берели. Ал үчүн жана биздин залдарда эмес, ушул жерден өткөзүп берүүсү суранам. Жакшы сунуш, туура, жакшы сунуш, мен колдойм. Аппарат эске алыла, профильный комитет караганда ушул жыйын залында өтсүн. Экинчи процедурный. Рахмат, Нурланбек Асанбекович, ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Маржан Абдрахманов жакшы сунуш берди, мен ошону айтайын дегем. Ошо баягы өзүңүздөр көрдүңүздөр. Азыркы мына нараатчылыгына мен деле кошулам. Бирок суроо жоопсуз өткүзгөнүбүз деле дурус. Не дегенде бул кишилерден өтөр биз билбейбиз баарыбыз. Туурабы? Бирок ушуну жок кылыш үчүн экинчи окууда Нурланбек Асанбекович, баягы орг вопростар сиздерде. Ошо профильный комитеттин ушу маселени карап атканда, баягы 5 комитетти карап атпайбыз баардыгынчы. Мындай жамаат келген эмес. Ар бир биринчи окуудачы. Экинчи окууда ушу жамаат барды келсин, экинчи окууда ушу бардыбыз дагы бир катышып, ошо комитеттен жакшынакай кылып өткүзүп, жыйындар залына келгенде дагы суроо жоого өткүзүп берели. Рахмат. Ошону сиз баягы датасын бүт бардын белгилеп, бардына жарыя кылып койгула. Болот. Рахмат. Үчүнчү процедурный. Саламатсыздар, урматтуу алымдар. Нурланбек Асанбекович, сунуш өтүп калды. Мен оюмча эми алыскы региондордон келиптир. Баткен, Көл, Талас нарын деп атат. Парламентский эле угууну жылдыр бербейсиңер эртеңки күнгө эле. Ушул жерге бүт чыгыралы дагы эртеңки парламентский угултуу жерден болгон маселенин баарын чечели. Бүгүн комитет чечим кабыл алса эртең парламентскийге угууну ушул жерден кылалы, чоң залдан. Ошол жерден бүт маселенин суроонун баарын берип туруп, анан багы сунушка чейин биз дайым болуп калат элек да. Парламентский угууну уюштуруп бергиле эртеңки күнгө. Эми буларды алыс жерден келсе кайра кетип алып эртеңки күнү келмек беле. Ушу бүгүн келген боюнча эртең өткөзүп жиберели парламентский угууну. Ошо менен чечели. Рахмат. Добуш көтөлүк, урматтуу кесиптештер. Макулбу? Добуш көтөлүк. Рахмат, Нурланбек Тургунбекович, саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү жыйынга чакырылгандар. Комитеттин корутундусу дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун колдоп берүүңүздөрдү суранам. Рахмат. Аппарат кошумча каттоону ачыңыздар. Каттоодон 80 депутат өттү. Аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан добуш коем, добуш бериңиздер. Макул 65, каршы 1, баары 66, катталды 80. Аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан кабыл алынды.